Саламатсыздарбы достор. Бүгүн 26 июнь 2021 жыл Ош шаарында мына ХБК Касымбекова көчөсүндө Кыргызстанда биринчи жолу DIY негизиндеги строительный гипермаркет Ош шаарында ачылып жатат. Мынакей көрүп турганыңыздардай бул жерде МК Грант торговый комплекси, ал аркы биринчи эшиги Фрунзе гипермаркети болот. Бул эшиги болсо два прораба DIY негизиндеги строительный гипермаркет Ош шаарында ХБК микрорайону Касымбекова көчөсү. Анда эмесе мен сиздерге ошол строительный гипермаркет жагынан көргөзүштү баштайын. Биз менен бирге туруңуздар. Мынакей экинчи эшик, экинчи ход. Көрүп турганыңыздардай машиналарга парковкалар жайгашкан. Шарт түзүп берилген бардык шарттар. Мынакей киргениңиздерде терминалдар, мындай терминалдар коюлган. Кебиркилери иштейт азыр. Бүгүн ачылгандыгына байланыштуу көпчүлүгү бүгүн иштебей турат. Өзүбүздүн жергиликтүү строй компаниялар өзүнүн товарларын сунуштап жаткан кезде көрүп турганыңыздардай эл ачылышына көп. Мынакей 3 касса, 1, 2, 3, 4 касса иштеп атат. Анда эмесе биз бул жактан кирип товарлар менен тааныштырышты уланталык. Ар бир товардын категориясы боюнча типтерге бөлүнүп ушундай стеллаждар орнотулган. Ар бир категориянын алдында ошол категорийный менеджерлер, анан сатуучулар иштеп жатат. Андан кийин мына бул электро аспаптар, электроинструменттер категориясында бул ручной инструменттер. Көрүп турганыңыздардай бул жакта садовая техника, бакча техникасы. Товарлардын азыр кебиркилерин тизип жатышат, кебиркилерин бүгүн ачылганына байланыштуу. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бул жакта деле ручной инструменттер. Ар бир үй тиричилик буюмдарынын ар бир өзүнүн категориясына карап ушундай бөлүп чыккан. Кимде ким Россия Федерациясында иштеген болсо, ушул сыяктуу гипермаркеттер, мисалы Leroy Merlin жана башка ушундай гипермаркеттерди көргөндөр, иштеп келгендер билет. Ошонун негизинде DIY негизинде Ошто деле бүгүн мына ушундай гипермаркет ачылып жаткан учур. Бул жакта краска отдел, бул жакта сантехника азырынча даяр эмес. Бул жакта сухой сместер, дубал пол плиткалар.
аракетин дагы көргөзгөнгө аракет жасайлы. Ага чейин жолдо, биздин жолубузда балдар ойноочу аянтча курулган. Сиз кеңири бул жакта соода кылып атканда балдарыңыз караганга, балдарыңыз ойноп турганга, сиз менен бирге жүрбөстөн ойноп турганга кеңири шарттар түзүлгөн. Мынакей, бул жакта көрүп турганыңыздарда канцтовар, канцелярия товар буюмдары. Бул жакта Happy Land деген балдар ойноочу аянтча Happy Land. Бул жактын бааларын кандай экен? Сиздердин өзүңүзгө билдирип коеюн. 4 жашка чейин 200 сом, 4 жаштан жогору 300 сом экен. Ар бир балага. Бул жактан мына кошумча бутиктер бул жак арендага берилсе керек. Бул жактан уже ишке сатканда жана канцтоварлар уже алып өз ишмердүүлүгүн баштап жатат. Мынакей Happy Land'те биздин келечегибиз болгон жаш балдар өзүнүн балалык милдетин аткарып жатышат. Фрунзе супермаркетине деле келип калдык. Бул жагы өзүңүздөргө белгилүү супермаркет Фрунзе. Бүгүн бул жерде деле адам аябай көп. Мынакей бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 касса иштеп жатат. Ассортиментке келе турган болсок, Фрунзени өзүңүздөр жакшы билесиздер, ассортимент ошол деп ойлойбуз. Бул жакта өзүбүздүн өндүрүштөр, жергиликтүү местный өндүрүштөр, Барбол фирмасы, Жети Батыр сут азыктары жана Алайку жана өзүбүздүн жергиликтүү ошол соода брендтери. Элде деле бүгүн майрамдык маанай. Себеби Ош шаарыбызга ушундай жаңылык супермаркет, гипермаркеттер ачылып жатат. Албетте бул биздин маанайыбызга чоң таасир берет. Ар бирибиздин маанайыбыз жогору. Ушундай жакшы магазиндер, элге кызмат кылган жакшы бизнестер ачыла берсин. Ош шаарыбыз өнүгүп, өркүндөй берсин. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Супермаркетте эле жакшы товарлар баардыгы тизилген. Супермаркет бирок айтып өтүүчү нерсе, бүгүн ачылганына байланыштуу бир аз жетишпей калган окшойт. Строительный жакта, строительный гипермаркет жакта бир аз товарлардын өз ордунда, кээ бир товарлардын баалары же коюлган эмес. Ал көйгөй эмес болсо керек. Бир аз убакыттан өткөндөн кийин рахмат чоң. Жети Батыр жана булардын өзүнүн сотрудниктерине деле бир отзыв калтырдым. Аябай жакшы өзүбүздүн ушундай өндүрүштөрдү колдойлу. Мынакей ушуну менен жыйынтыктайбыз. Келиңиздер ушундай DIY негизиндеги маркеттерди колдонуп, өзүбүз үчүн мындай шарт түзөлүк, удобствобузга. Мынакей. Эми баары бир күн базарлар жоюлат, ушуга окшогон чоң магазиндер, гипермаркеттер буюрса ачылат.